Антып Кара Сут деген айылдан кечинде сүйлөшүп жаңы өлжети таптык. Серебристый свет экен, жакшы состоянияда. Анан өзүбүз водитель менен сүйлөшүп, видеообзор кылып бизге жөнөтүп бер, машинанын состояниясын көрөйлү. Чындап эле сен сатып атасыңбы же калп эле бизди акчаны алмаксыңбы дегендей кылып анан сураттырып видео полностью жөнөттү. Жакшы дейт, абалы жакшы экен. Өзүбүз да көрдүк. Ошондон бүгүн азыр саат 6 болду. Новосибирск шаарынан Кара Суу айылына чыгып кетип атабыз. Бул жолдун чакырымы где-то 380 километр болот экен. Анда эмесе биз менен чогуу болду. Биздин жолду биз айдап барайлы силер. Тамаша кылып көрүп кетиңиздер. Зериксеңер жаныңарга бир кофе же чай демдеп алып, жакшы көрүп, лайктан баскыла дегендей эле элдин баары айтмакчы. Комментарий калтырганды унутпогула. Чогуу болгула. Биз анда кеттик. Айдоочулар болот, кээ бирлери правиланы билбейт же башка айылдан келгендеринде. Биз постоянно айдап жүргөн жолдорду билебиз да. Кайерде кандай болот, кантип айдашыбыз керек. Ошо кичине бүгүн дагы погода саат өзгөрүлүп турат. Жаан жаап, күн күркө. Кудай буйрса азыр саат 8-9-дарда күн чыгып жакшы болуп калат деген ойлойбуз да. Азыр эле заправка кылып чыктык. Полный бакка бир деление калды. Ошондо 556 километрге жете турган болду бензинибиз. Анан азыр мына тартып кетип аткан оператор болгон биздин инибиз ушу Кыргызстандан келди. Кыргызстандан келип аке машина керек эле 07 издеш бериң дегенден бердик ушу балага. Кудай буйрса барып азыр карап көрөбүз дагы ар жак бер жаган машина кандай жагат экен, эмне болот экен, ошону полный. Ошо анан атлет анан биз деле көп эле машинага бардык да туруу. Жактан деле Новосибирскдин өзүндө деле мындай шаардын ичинен бир 2-3 жерге бардык. Эми жакшы по виду мындай сүрөткө салганда жакшы көрүнөт экен, бирок жанына барганда жанагы краска жеген, кээ бир жерлеринде шпаклевка кылынгандар, таза эместери көп чыгат да. Бул айылда болсо, азыр өзү видео звонок кылып дагы биз менен сүйлөштү, анан өзүнчө дагы бир видео кылып жөнөтүп берди. Машинанын тазалыгын мен уже точно билемин деп уже айтып берип атат. Бул киши бир аксакалдан алган экен, чалдан алып анан өзү 5 жыл болуптур, 5 жыл бою машинаны минип жүрөт экен. Так что машинага мен уверенныймын дейт, бүт нерсесин карап айтып беремин деп атат. Сураган жерлериңерди айтып беремин деп атат да. Өзүң оюң кандай атлеттин да? Видеодон көрдүң сен, сүрөттөн көрдүң мына дрондон. Машина таза экен эге. Жерге салыштырмалуу жерде машиналар
сүрөттөгүдөй чыкпай атат да. Бул ичине таза болуп, өзү дагы кенен маалымат берди. Бардыгын ачык айтып, ошого жагып атат. Ошого кетип атабыз эми. Баасы сени коркутпай атабы? Баасы кандай болуп атат? Баасы жакшы, өзү жараша го эми. Баргандан кийин көрөбүз. Баасын айтып кетейин эми, достор, бул машиненин баасы 185 000 рубль болуп атат. Жылы 2000 канча эле? 2010 жылчы. 07 ВАЗ-2107 деген орустардын бир машинасы. Биздин сүйүктүү машина деп койсок болот. Кыргыздарыбыздын, биздин баарыбыз эле. Ошо айыл чарбага, ар жак бир жакка, мындай даже шаарга, дагы биздин жаштар өтө жакшы көрөт машинаны мингени. Ошо Жигули болуп атат. Кыргызстанда хит го дейм азыр баары. Хит болгон машина болуп атат Кыргызстанда. Молодой, жаштар билет. Жакшы. Биздин деле машина азыр биякта хит болуп атат, Hyundai Solaris. Таксистердин машинеси жөн эле таксис эмес, мындай Solaris боюнча деле айтып кетсең эми өтө жумушак машина. Трассага жакшы, өтө ыңгайлуу, мындай удобный да. Чакан дегендей. Ошо Кудай буйрса өзүнүн ошо кеччү трассага чыктык. Жол таза, эрте менен эми конечно таза да. Машина жок. Саат канча жол болду? Saat bizde hazır ушунда 6'dan 15 minut öttü. Заправка кылдык, ар жак бар жак. Бирден кофе ичтик. Таң атпай, орустарга окшоп. Ошо эми акырындап жетип барсак, Кудай буйрса, ал жагында бир тартабыз. Жолдо кызыктуу же бирдекелерге учурай турган болсок да тартып кетебиз. Кудай буйрса, жолубуз ачык болсун, биз менен чогуу болгула. Ушундай экен, Кудайдын берген керемети дейтин. Барача азыр эле күн чыгып, сонун болуп турду эле. Бир 40 километр жүргөндөн кийин кайра эле жаан жап баштады. Күн жарым жерде жаап атат, жарым жерде жаабайт. Биз кетип атабыз. Шашпай. Кадимкидей эле уже өсүп сарыгара баштаса элек, а? Атлет. Өсүп болсо керек. Азыр бизде июнь, 29 июнь 2023 жыл. Баштан деле эскертип кетейин эми. Жаңы кирип, жанатан бери көрүп аткандарга дагы айтып коеюн дейм. Машина алганы кетип атабыз. Новосибирск, Россияда. Новосибирск деген шаарынан Карашык деген айылына 380 километр аралыктагы жолду. Биз эми кыргыздарда билесиңер го. Жолуна карабайбыз. Самый главный машинасы жакшы болсун. Машинасы жакшы болсун деп Кыргызстандан келип атпай 3000 километрден келип
Россиядан аламын дейт. Болбосо ошол Кыргызстандан деле 200 миңге, 180 миңге алса болот да. Ошол эле машинаны алып келип, даярдап, номер чаптап, бүт нерсени кылып берген машина болот ал уже таптаяр. Жок дейбиз да бизче. Жок, бир өзүм барып, бир өзүм көрөйүн. Жол кандай экен, жол азабы кандай экен, көр азабы кандай экен деп бир барып бир эс алганча, башка шаарды көргөнчө барып бир айланып келейин деткесинде. Биздин кыргыздар ушундай да. Солай айтасың а. Анан бирок анан дагы артынан канча расход кетип атканын дагы эсептебейсиң. Биздин кыргыздарга бизде акча деген өрөгөттөй кетет. Самолетуңа деле кетип атат. Азыр машинаны көрөм деген 350 километрге ага деле бензинин кетип атат. Келатканда 2 машина болосун, анысың деле кетип атат. Эч нерсеге карабайсың, да чиркин. Этте ушу машина үйгө апарып алсам. Жакшы минип жүрө берет элем дейсиң. Бирок ак жалты машина болсун, алганыбыз. Анан бул машина еще достор азыр бияктан алынып, анан Кудай буйрса ушу июлдун числосу бир 20-ларында Кудай буйрса биз Кыргызстанга ошо машина менен жол аттанабыз. 2 машина болуп Кудай буйрса трассага чыгабыз. Бирөөсү менде Солярис болот, бул инибиз Кыргызстандан келген инибиз, мына алган 07-синде болот. Каналды карап, жакшы эмес тургула, Кудай буйрса дагы экинчи выпуск ошо Кыргызстанга баратканыбыз болот. Андан ары дагы видеолор көп чыга берет. Кыргызстанга барып эле ошо ойдон токтоп калбайт. Эс алуучу жалпылерде барабыз. Мен деле, например, уже 6 айдан бери бар элекмин. Мен 6 ай сайын Кыргызстанга барып турам негизи. Эс алуу жайлар болот. Ысык көлгө барабыз, Кудай буйрса, жолубуз ачык болсо. Мына Нокаттан келип турган үкөбүз Нокатка апарамын дейт. Карагой деген бир жакшы жерибиз бар дейт. Эки ала тообуздун ортосунда сонун болгон чатыр үйлөрүбүз, кыргыз үйдөн курулган үйлөрүбүз бар дейт. Апарамын дейт. Жылкынын этине тойгозуп жедирип, анан не дейт, анан кымыздан ичирип жакшы бир эс алдырып беребиз дейт. Ошондо дагы бир жакшы видео кылып, сонун кылып түшүрөбүз. Кудай буйрса биз менен болгула. Бул эми видеобуз бардыгы эле бир выпуск болуп чыгып кетпейт го дейм мен. Оюм боюнча ушу азыр алган машинабыздын эле ушу барып алып кайра үйгө алып келгенибиз бир выпуск болуп чыгат. Анан Кыргызстанга кетип баратканыбыз бир выпуск болот дейм го. Бөлүп кылбасаң өтө узун видео болгондо дагы көбү көргүсү деле келбей калса керек. Анчалык убакыт кимде бар дейсиң, булар эле көр азап деп иштеп жүргөн болсо барды. Ошого антип зымыратып биздин Кыргызстанда дагы жолдорду зинкилдетип койсо аракчы жол. Жаңы асфальт жол. Чуу кетет. Машинанын ичинде отуруп алып жөн эле уйкуң келет. Жакшы, Россия өтө жолун деле эмес. Бүт эле нерселерин жакшылап келген. Биз деле Россиядан калышпайбыз, биздин байкебиз мына абабыз деле жакшы кылып атат бүт нерсени. Жибек жолуна кандай кылып оңдоп койду. Бишкектен чыга бериште Карабалтаң Тургойуна чейин зимиреткен бир жол кылып койду өзүнчө эле. Ошубуз кандай оңолуп атат. Өсүк көлдүн жолу оңойлуп атат. Деги эле бүт Кыргызстан азыр жакшы жакка барып атат. Кудай буйрса Кыргызстаныбыз оңолуп, өзүбүздүн жерибизге барып, ар бир адам өзүнүн профессиясы менен иштеп, такси кылып жүргөндөр такси кылып, стройка кылып жүргөндөр орустардын стройкасын кылбай, өзүбүздүн жерибизде, өзүбүздүн элибизге курулуш жайларын куруп берип иштеп беришсе, кандай сонун болот эле. Өзүнчө бир керемет болот.
kaldı. Жол кичине жаманыраак экен. Saat bizde 9'dan 14 öttü. Жолдо токтоп kafege girip çay pay içip aldık. Çay pay içip aldık. Oturup hazır 150 kilometre az kişine aydasak Kuday buyursa bара турган жерибизге жетип калат экенбиz. Салядысты оператор телефонду мага берип койду. Анты өзү айдап кетип барат. Погода сонун болуп калды, күн чыгып, дарактар жапжашыл болуп, айлана чөйрө жапжашыл. Sonun görünetken bunda kılganda. Жаңы үйрөнчүккө машинаны берип койсом, секин айдайт экен да. Айда. Каттыраак эле. Каттыраак десем анан 180ге чыга калып. 100ге чыгып, кичине мындай машинанын кереметин сезип, жолдун даңкыраган жолдорун сезип айдабайсың дейт го. Biz bolsa bара жатабыз. Ошол эле трасса, ошол эле жол. Ай бирса кичине калды. Ошентип Карасукка кирип келдик. Карасукка кирип келдик. Бир адрести берди, ошол жерден барып машинаны карагыла. Анан кийин кездешебиз дейт. Ошо көчөгө келип калдык, Кудай буйрса. Азыр кирип акырын машинасын көрөлүчү, үйүндө турат окшойт. Балким ишканасынын жанында тураттыр. Ошентип саат 11 болуп калды. Так, 6-да чыкканбыз үйдөн. 5 сааттын ичинде кирип келиппиз. Акырын айдап барып үйүнө. Машинанын ар жак бер жагын видео кылып жакшы бир көрөйлүчү. Тугандар, машинага келдик. Машинаны
Жакшы машина экен. Кичине мындай кеткен жерлери бар экен. Мына шамалдан дейт, эшик кичине кайрып кеткен дейт. Ошо. Мына эмне башка. Анан багаж коюлуптур. Багаж коюлганда кичине чыйылган окшойт ушу багажникте. Аксакал чалдан алдым деп аттылар, ошо чал коюп жүргөн окшойт. Так машина бүт чекелеринен бери тегиз экен. Краскасы дагы өзүнүкү, родной, бүт нерсесин дагы көрсөткөндө ошол гүллөп чыйган жер. Могу жердегиси эле болуп атат. Алдынан жакшынакай экен. Чуулганда негизи жакшы көрүнөт. Чирик деген нерсени көрбөйт, бирок зазорлор да заводской боюнча. Бамперлери таза экен, решеткалары бүт барды. Капоттун үстү деле жакшы. Так. Бул жагынан кетсек, крыло, пырло полностью өзүнүн светидей. Так. Бул тарабы эчтеке болгон эмес, кроме мына жерден башка ушул жери чыйылып тур. Так. Полный жакшы экен. Өзүм үйдө жокмун дейт. Өзү где-то бир саат 5-терде келет экен. Айла жок, саат 5-ге чейин күтүп отурабыз. Саат 5-те келет экен. Аркалары да бүт. Сазорлору, бүт эмелери тегиз эле экен. Эме бүт өзүнүкүндөй эле го. Крылолору алмашкан эмес. Өзгөн лавойлорду бир байкап коелучу. 2010 нөл. Так, мына арканка алмашкан экен. Бул 2010. Жок, алмашып тур, 10 экен, бүт эле 10. Бойдагы 10. Бүтүлөр атмай экен. Күтүш эле калды, эми күтөбүз, Кудай буйрса. Ошол обзор. Мына достор, машинаны алып чыктык. 2010 жыл 170 миңге сүйлөшүп жаңы эле алдык. Ушу эми инибизге ак жалтой машина болуп жакшылыкка минип жүрө турган машиналардан болсун, эми Кудай буйрса. Ушу бүгүнкү обзорубуз. Кечки саат мына азыр канча болуп калды? Азыр где-то 6, кечки 6га болуп калыптыр. 1 сутка 24 саат жолдо жүрүп коюппуз уже. Күтүшүбүз менен болду, пока булар жумуштан бөшөп бизге келгенге чейин. А так машина өтө сонун, техникасы бүт, иштеген жерлери бүт бардыгы сонун экен. Машинанын эшиктери жакшы ачылат, жакшы. Кудай буйрса бүт жакшынакай экен. Ушундай болуп, Кудай буйрса машиналы болуп калдык. Дагы капотун ачып силерге бир көрсөтүп коеюн достор. Ачылды, тартсам. Так. Моторун да бир сыйра силерге тартып жөнөтөйүн.
Бул розетка деген бул 220 вольт. Биякта Сибирде өзүңөр билесиңер өтө суук болот. Ошондо бул 220 вольт менен термостат суулардын бүт бардыгы кайнатып, машинаны жылытып берет. А так машина өтө жакшы экен. Бүт зазорлору полный өзүнүн заводской, темирлери да бүт нерселери өзүнүн заводской, лобовой, половой, полный эмелери полный заводской экен. Ушундай машина болду. Кудай буйрса азыр жолго акырындап чыгабыз. Кудай буйрса жетип барабыз дегендей. Бир эле нюансы бар экен. Могу крышканын астынан кичине прокладкасы кетип, жанакы май агат экен. Бунун прокладкасын алмаштырып, крышкасынын эсче дагы жаңысын алмаштырып коебуз. Арзан эле турат. Ошо видео обзор ушу менен аяктайт деп ойлойм. Анан биз дальнейший продолжение ушу Кыргызстанга чыгып баратып, жолдон Казакстанда эмне деген көйгөйлөр болот, эмне деген жакшылыктар болот, ошонун бардыгын тартып барабыз. Кудай буйрса аман тургула, жакшы тургула. Ушинтип кайтып келатабыз. Достор, анча-мынча видео кээ бир жерлерден запись болбой калды. Анткени неудобно экен, могу телефон менен снимать эткен, колумда кармап, анан такыр эле ыңгайсыз экен. Так, машинаны алдык. Машина менин артымдан келатат. Мен алдында сопровождать етіп баратам. Россиянын жолу өтө сонун, кереметті жол. Анан өзүңөр дагы бир жазып койгула комментарияга, жигиттер. Кандай деп ойлойсуңар? Кыргызстанда ошол жерден эле таяр келген, оформить этилген машинаны сатып алган жакшыбы же өзүң барып, тандап, ушундай чет жактан алып келгениң жакшыбы? Ошонуз мага деле кызык. Анткени биздин ийнебиз Кыргызстандан бери 3000 километр бияка учуп келди самолеттон. Анан ушул жерден издеп, биз бир жумадай, по-моему, издедик окшойт машинаны. Бир жумадай издеп, араң деп анан ушул машинага такалдык. Анткени ушул машина эң таза машина болуп калды да. Калган машиналардын бүт бардыгы эле краска берилген, кээ бир детальдар алмашкан, же болбосо кузов өтө сонун болот дагы, мотор жагынан проблемасы бар, ходовкалары мындай төгүлүп калган, ушундай болуп атты да. Эми бул деле өтө сонун эле баа болду. 180 000 деп 185 000 деп айтылып коюлган баа. 2010 жылкы 07. Ходовкасы өтө сонун. Өтө сонун, өзүнө жагып атат. Азыр айдап келип бир-эки жолу звонок кылып сурадым, токтоп бир жерде. Жакшы дейт, өзүмө жакты дейт негизи эле. Анан жанакы бүт детальдар кузов боюнча бүт бардыгы өзүнүкү, родной да, родной. Бүт бардыгы калайчы темир жанакы. Бүт бардыгы родной. Бир да шпатель берилбеген, эчтеке кылынбаган. Ошо жакшы абалда иши кылса. Анан мына где-то бир июлдун 15-теринде кайра жолго чыгабыз. Анткени мен дагы Кыргызстанга барып бир эс алып келишим керек, үй бүлөм менен. Мен үй бүлөм менен чыгам, бул өзү жалгыз машинаны минип алып сиздин артыңыздан эле айдай берейин байке. Так что айдай бериңиз. Чогуу эле чыгайлы дегенден акылдап атам. Ошо 15 июлда же 20 июлда болуп калабы, же 15 болуп калабы. Ар жак бер жак шарттарга карайбыз дагы. Анан жолго чыгабыз. Сөзсүз түрдө жолго чыгып атканда дагы биз видео кылайлык кылабыз. Кандай эмнелерди
жолго эмнелерди алыш керек, эмнелерди камданып кантип чыгыш керек дегендейчи. Эми мен өзүм ушу постоянно эле машинада барып келем Кыргызстанга. Ошого мен уже жанымда ала турган нерселер бүт бардыгы бар да мендечи машинада. Анан буга алып беребиз да. Буга алып берип бүт кандай нерселер, кандай алынат, эмне керектүү, срочный нерселер керек, обязательный түрдө ошолорду бүт бардыгын алабыз да, анан кийин Кудай буйрса жолго чыгабыз. Жолго чыкканда дагы кичине видео кылып, ар жак бер жагын. Машинада өзүм кеттим. Өтө зергиштүү болуп атат, зеригип кеттим. Тарапы өзүң жалгыз кете берсең, жаныңда сүйлөп турган адамың жок болсо, уйкуң келип эле бир башкача эле боло берет экенсиң. Ал артта звонок кылып коет, байке кандай кетип атасыз? Мен чарчап кеттим го, сиз кантип атасыз деп. Эртең чоң жолго, узун жолго чыкканда кандай болобуз, Кудай билет. Мен үй бүлөм менен болом. 2 кызым, айылым, келинчегим менен. Болбосо өзү жалгыз. Конечно, жолдо сүйлөшүп, маек курушуп, сет бар жерде звонок кылышып кетебиз го, Кудай буйрса. Так, мына барып келген эмеге айтсам, эч кандай кыйынчылык деле болгон жок. Интернеттен таптык, сүйлөшкөндө мен сүйлөшүп айттым, машина чындап эле сеники же сеники эмеспи десем, меники дейт, 5 жылдан бери уже минип жүрөм, бир аксакалдан алганмын дейт, чалдан. Ал дагы абайлап өтө сонун жакшы минген, абалы жакшы. Анан тиги мен айтып атпаймынбы, кичине мага деген видео обзор керек. Мага видео обзор жөнөтүр деп мен мына видеонун же оң жагына же сол жагына жүктөйм. Жанакындай вставка кылып коем. Өзүңөр көрөсүңөр. Кандай чыкканын. Ошентип кечинде тартыптыр. Жумушта экен эртеден кечке. Жанакы орустардын памятниктерин жасайт го, ошондойдо мраморный памятниктерде иштейт экен. Кечке үйгө келет экен ошо. Анан түнкү саат 12-де өзү видео жөнөтүп, ушундай машина эртең келе турган болсо кечкеге кел дегенден. Бирок биз эрте эле чыгып алдык. Эрте эле чыгып саат 10-дордо, 11-лерде ал жака уже жетип калдык да, жетип калганын. Кечке саат 5-ке чейин күтүп отурдук. 5-те келди, машинесин көрсөттү, действительно ошол машина. Соодалашып 170 миңге түшүрдүк. 15 миң түшүп берди. Жакшы, эми анча деле соодалашкан деле жокпуз. Эми машина өтө сонун экен. 15 миң түшүп берди. 5 миң түшөм деп атты эле. Кыйнап кыстап атып 15 миңге түшүрүп 170 миңге алдык. Ошо достор. Дагы видеолорду Кудай буйрса чыгарабыз. Биз менен чогуу болгула. Точнее, мен менен чогуу болгула дегенде. Подписка койгула. Комментариядан кичине жазып айтып тургула. Может, мен кандайдыр бир кемчиликтерим бардыр. Сүйлөгөндөрүм жакшы угулбайт, же өтө катуу сүйлөп атамбы. Может, видеону башкача кылып тартышым керекпи? Мен азыр чындыгында айтканда телефон менен эле тарып баштадым. Тиги братчикебиздин телефону менен тартып, анан өзүм телефону менен тартып. Эки башка мындай свет болуп калат эми. Ничего страшного. Ошолордон полный айтып берсеңер. Мен үчүн дагы кичине сабак болот, ошо чыгарып турабыз, Кудай буйрса. Ошо биз менен чогуу болгула достор. Үйгө жеткенде дагы бир видео кылып, жакшы бир обзор кылып коем. Если кеч кирип кетпесе, дагы бир где-то бир 150 километр калды.
450 километр эптеп жетип алсак жакшынакай кылып машинаны тартып эмнесин алмаштырабыз, эмнесин эмне кылабыз, ошону полный кандай кылып жолго даярдаганын айтып берем.